Дуа менен биз жашообузду өзүбүз каалагандай кылып өзгөртүп алсак болот. Дин менен чектелип калган айымдарды мына ушундай оронгон деп коебуз. Караңгы же болбосо билимсиз катары дагы сыпаттап коюшат да. Сүйлөбөйт, көзгө карабайт, же мени тааныбайт да. Ый менен келбесең, ый менен чакырат дегендей. Бактылуу энелер көппү же бактысыздарбы? Дуанын керемети менен тез эле ошол 10 миллион карызын берип койгон да. Кимдин дуасы кабыл болот? Аутизм деп коюшту. Намаз окуп деле жолукчан айымдарда бактысыз болуп жүргөн айымдар өтө көп. Баарыңыздарга салам. Ардактуу Усубалиева ТВ каналын көрүп жаткан сүйүктүү мекендештер. Кайрадан Усубалиева подкастты биз баштайбыз. Ал эми бүгүнкү подкасттын ардактуу коногу Элнура Абдраимова. Саламатсызбы, Элнура? Саламатчылык. Сизди мына ушул Инстаграмдан көрүп, мына ушул социалдык тармактардан көрүп, мына ушул подкастка чакырууну туура көрдүк. Айтыңызчы, мына ушул көптөгөн кыздарга сабак берген экенсиз. Ибадат деген өзүңүздүн окуу курсуңуз бар экен. Ошол окуу курс боюнча баштабайлыбы? Эмнелерди камтылган ал курста? Саламатсызбы? Сизге чоң рахмат чакырганыңыз үчүн. Менин курсумда дуа менен жашооңду өзгөрт. Ошол аттуу, себеби көпчүлүк айымдар бактысызмын деп сезип жүрөт өздөрүн. Бакыт ошол биздин ичибизде. Бакыт качан биз Аллах Тааланы сезгенде чыныгы бакытты табабыз да. Бул жерде көпчүлүк айымдар бакыт издеп ар кандай жана психологторго барышат да. Алар өздөрүнүн техникасын беришет. Ал өтө жакшы. Бирок бизге өзү даяр Аллах Таала берген куралыбыз бар да. Ал дуа. Дуа менен биз жашообузду өзүбүз каалагандай кылып өзгөртүп алсак болот. Сабактарым ошол боюнча. Демек, дуа жашоону өзгөртөт. Өзгөртөт. Бая биз айтып коебуз го, биздин чекебизге, бая напсибизге жазылган ушул нерселер деп. Демек, ошолордун баардыгын дуа өзгөртөт. Өзгөртсө болот. Бул жерде көпчүлүк айтат да, тагдырды биз өзгөртө албайбыз дейт да. Ал жазылган дейт. Бирок Аллах Таала ошону дагы жазып койгондо, пенде ушул жерге келгенде дуа кылат. Дуа кылып отуруп өзүнүн жашоосун өзгөртөт деп аны тагдырга өзү жазып койгон да. Ошондуктан дагы тандоо бул өзүбүздө. Бул негизи мына ушундай жолго, ибадатка адамда ар кандай нерселер болгондо келет турбайбы? Сиздин жашооңуздан да кандайдыр бир сыноолор болуп, анан ушул жашоого келдиңиз беле же кандай болду эле мен ушул жолго түшүшүңүздүн себебин сурагым келип атат. Балким тарыхын дейбизби? Бул жерде ушундай сөз бар да, Аллах Таала сый менен чакырат дейт да. Сый менен келбесең, ый менен чакырат дегендей. Жашоомо ар кандай көйгөйлөр келди. Анын артынан изденип отуруп, мен дагы бактылуу болгум келет, мен дагы жашоомду өзгөрткүм келет деп изденип отуруп, ушул жолго келип калдым. Ошондо сиз сый менен келдиңизби же ый мененби? Ый менен келип калдым. Сизге мына ушул кандай айымдардын көйгөйлөрү эмне, көбүнчө эмне проблемалар менен келишет мына ушул окуу курска? Мен бактысызмын деген айымдар келет. Карызым бар, жолдошум менен мамилем жакшы эмес деп өзүн бактысыз сезген айымдар келет. Көбүнчө 50-60 жаштагы апалар дагы келет да. Балдарым карыз, балдарым тынбай атат, балдарым кайынткенде бактылуу болот деп келет да. Бул жерде эне өзү бактысыз болсо, кайынтип эле балдары бактылуу болуп кетсин. Эне өзү үйрөткөн да, кайынтип жашоону, кайынтип бактысыз жашайбыз деп. Ошол жашоону эне үйрөтүп койгон да. Үйрөтүп коюп алып, эми кайынтип балдарым бактылуу болот деп келишет. Бала тарбиялоо жаатында дагы кошумча алып кетесизби? Биз кайсыл жерден мына ушул мен сурагым келип атат. Үй бүлө дегенден албетте бул балдар да кирет эмеспи? Кайсыл жерден ката кетирип атат энелер? Кайсыл жерден ката кетирип жатабыз учурда? Көбүнчө эми тарбиядан да көз каранды болот да баланын чоң өсүшү, жашоого болгон көз карашы дегендей. Азыркы учурда баламды кантип бактылуу кылсам болот деп ар кандай окууларга жазылып окутуп жатат да. Баланы ошол дин менен эле тарбияны берсек болду бүттү да. Ал баладай бактылуу
адам болбойт да негизинде. Билесизби, баягы коомчулукта дин менен чектелип калган айымдарды мына ушундай оронгон деп коебуз. Караңгы же болбосо билимсиз катары дагы сыпаттап коюшат да. Буга көз карашыңыз кандай? Деги эле бул сөздөрдү угуп жүрсөңүз керек. Угуп жүрөм. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Сизге дагы ошондой айымдар келеби? Келет, бирок 5 кол тең эмес да. Себеби мындай жөнөкөй, жолугу жок айымдарды көрсөңүз эле бар, алардын арасынан өнүккөндөрү дагы бар. Өнүкпөгөндөрү дагы бар да. Бизде да ошондойбуз да. Жолук салындыкпы, сабаттуу өнүккөн айымдар бар, анан өнүкпөй калып кеткен айымдар дагы бар да. Эмне үчүн ушул жолуктагыларга ушул сөз көбүрөөк айтылат деп ойлойсуз? Же көбүрөөк басымдуулугу чын эле караңгыраакпы, же кандай деп ойлойсуз? Практикада. Менимче, айымдарда жол салынгысы келбейт да. Келбей эле жолук салынгандар караңгы дей берет да. Дин менен жашоо оор дей берет да, өздөрүн актоо үчүн да, өздөрүн соротуу үчүн жолукчандар ушундай караңгы жашоо оор дей беришет да. Негизи жолуктун даамын сезгенде ал айымдар айтып айтмак эмес да. Бүгүнкү күндө социалдык тармактарда сен бактылуу эмессиңби? Менин курсума чакырам, сенин карызың көппү, акчаларыңан кутултам дегенде курстар абдан көп да. Мунун эми өзгөчөлүгү өзүңүз айткандай дубалар менен гана ийгиликке жетишебиз, демек ушул эле өзгөчөлүктөрбү же дагы бир өзгөчөлүктөрүңүз барбы курста? Биз чындыгында туура дуа кылууну билбейбиз да. Билбей эле дуам эмнеге кабыл болбой жатат дей беребиз. Дуа кабыл болуш үчүн биздин ички сезимдерибиз тоскоолдук кылып коет да. Себеби биз өзүбүздү тааныбайбыз дагы, Аллахты тааныбайбыз дагы, жөн эле оозубуз менен эле дуаны кетире беребиз да. Биздин сезимдерибиз ал дуаны эчак эле кетирип коет да. Мисалы үчүн дейлик, сезимдер деген алар эмне, кандай сезим дей беришет да. Сиз мен бай жашагым келет деп атаса, дуа кылтасыз да. Мен бай жашайынчы, о Аллахым деп жатасыз дагы. Бирок сезимдериңиз менде жок да деген заказды кетирип атат. Көрдүңүзбү? Менде жок, аз да деген заказ кетти, бирок сиз оозуңуз менен жөн эле мен бай болгум келет деп жатасыз да. Демек ооз менен эмес, ички ниетке, ошон үчүн ниетке жараша деген сөз келген да, чын эле. Өзүбүзгө дагы ишенбегендер көп, чын эле. Мен кантип эле сиз айткандай балким Америкага барып калайын, же болбосо Дубайга барып кантип эле мен эле болсо, же болбосо мен кантип ала алмак элем бул нерсени деп өзүбүзгө ишенбегендиктен дагы. Ооба. Бактысыз айым дейлик, бакыт бер мага. Бакыт бер деп атат да. Мен үйлүү болсом, үйүм жок деп атат да. Мен үйлүү болсом бактылуу болом дейт да. Үйдү өзүнүн бактын үйгө байлап койгон да. Ал айымга чоң үй берсең дагы ичинде бактылуу боло албайт, жашай албайт да. Демек, бакыт биздин ичибизде. Бакытты тапканда гана бизге үй же акча маанилүү болбой калат. Учурда бактылуу энелер көппү же бактысыздарбы? Сизге кайрылганга караганда бактысыздар көп деп атасыз, Бактысыздар көп деп ойлоп калдым да. Себеби жалаң гана бактысыз айымдар келет да. Комментарий жазгандар дагы ушунчалык бактысыз айымдар жазат да. Мисалы үчүн жашооңорду өзүңөр эптей албасаңар, бул кыз кантип эле силердин жашооңорду өзгөртүп берет, же бул кыз акча иштөө максатта чыкты деген ар кандай жаман сөздөрүн дагы жазышат да. Аларды эч кандай жаман көрбөйм, бирок аяп кетем да. Ушунчалык бактысыз айымдар экен. Бир гана жаман жагын гана көрө беришет да. Себеби учурда өзүм дагы ошондой болгом да. Бактылууларды көрүп алып, жаман көрүп, мактанбагыла силер. Акчаңар көп болсо кайрымдуулук иштерди мындай жасабайсыңарбы? Бизге көргөзбөстөн деп мен дагы аябай жазышуум да. Ошол абалымды эстейм дагы, аларды көрөм дагы. Бактылуу болуңуз деп коем. Бактылуу болуңуз, сиз дагы окуңуз деп коем да. Аларды эч жаман көрбөйм. Чындыгында. Ооба, чын эле өзүңүздүн баракчаңызга кайрыла турган болсок, мына ушул Инстаграмда ар бир жооп береткенсиз. Комментарийлер жакшы жазылабы, жаман жазылабы, ошо жаман жазылгандарга кайрылат экенсиз, Себеби
жооп берем, ооба. Эл менен тыгыз байланышта болуш үчүн жооп берем. Бардыгына көбүнчө ошо атайын, окуйм. Ошолорго жакын болоюн, жооп берейин деп. Кимдин дуасы кабыл болот? Дуа кабыл болуш үчүн ички жана сырткы, эмнеде айтсам экен, тазалык керек болот да. Сырт биз болсо сыртыбыз деле оңдой беребиз да, бирок ички жан дүйнөбүз кир да, аябай кир. Бирок ошол кир экенин адам өзү дагы сезбейт да. Сезбей эле мен жакшымын дей берет да. Мен аппакмын, алар жаман дей берет да. Алар жашоосуна келген адамдар өзүнүн ички дүйнөсүнүн гана мындай чагылышы да, күзгүсү да. Бирок мен жакшымын, мен аппакмын, алар жаман, мени таарынтты, алар мага жаман мамиле жасады дей берет. Ошондон биринчи ички дүйнөсү менен иштегенде ал адамдар чөйрөсүнө келбейт дагы, андай жаман мамиле жасабайт да. Демек, дуаны кылаардан мурун ички дүйнөнү тазалаш керек. Сизде кантип иштөө жолдоруңузду айтып бериңизчи? Мен өзүм башында ички дүйнөм шунчалык мындай таза эмес болгондо, кир болгондо отуруп алып эле кайненем жаман, кайнатам жаман, жолдошум жаман, мага бербейт дей берчүмүн да, мага акча бербейт. Аллах Таала ал акчаны мага буйрубаса, алар дагы бербейт да. Себеби Аллах Таала мага буйруган эмес да ал акчаны. Ошого алар дагы берген эмес, мен болсо алардын ичи таар, мага келгенде жок деп эле таарына берчүмүн да. Аллах Таала айтканда, карым аябай күчтүү деген да, каардуумун деген да. Бирок мээримим андан дагы көбүрөөк деген да, андан дагы күчтүүрөөк деген да. Демек, Аллах Таала мээримдүү айткан экен, мен кечиргенди жакшы көрөм деген экен да. Пенде канча күнөө кылса деле кечирдим дей берет экен да. Бул жерде пайгамбарыбыз карап турса, жанында сахабалар менен пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Бир эне дейт, өзүнүн баласын мындай таппай калыптыр да. Таппай калып, баласын аябай издеп дейт, издеп жатты. Андан кийин эле баласын тапканда чуурка барып бооруна кысты. Балам, таптым сени деп. Пайгамбарыбыз карап туруп, жанында турган сахабаларга, көрдүңөрбү? Эне. Ушул эне баласын отко таштайбы дептир да, отко таштайбы дегенде жанында турган сахабалар болсо, жок пайгамбарым дептир да. Мына көрдүңөрбү? Эненин мээрими канчалык чоң, күчтүү. Аллах Тааланын мээрими андан дагы чоң деген экен да, андан дагы күчтүү. Аллах Таала ошондой эле эне баласын отко салгысы келбейт, Аллах да ошондой экен да, бизди эч качан отко таштагысы келбейт экен да. Дуанын кереметтерине токтолсоңуз. Ички дүйнө боюнча. Ошол сезимдерди бүт Аллах Таалага жакпаган сезимдердин баардыгын жок кылып, Аллах Таалага жаккан гана сезимдерди колдонобуз, ойготобуз. Сезимдерди, жаман сезимдерди жакшы сезимдерге айландырып коебуз да. Сезимдерибиз гана бизге мындай дуаларыбыздын кабыл болушу үчүн тосмо болуп атат да. Сезимдерибиз. Аларды өзгөрткөндө эле болду. Дуа кетиргенде бизди көпкө күттүрбөйт да. Тез эле кабыл болот. Сизди сынап, сизди ишенбей келген дагы окуучуларыңыз болду эле арасында? Болот. Сөзсүз болот. Мисалы үчүн ушул айымды көрсөм эле ачуум келет деген айымдар дагы болгондо, сүйлөгөндөрү жакпайт мага, өзү жакпайт деген айымдар дагы келген. Сабактарды көргөндөн кийин мага жазышкан, кечирип койчу Элнура деп. Сабактарың өтө сонун. Жашоосун өзгөрткөн айымдар ыйлап мага жазышат да. Жакында эле бир 10 миллион карызым бар деген айым келди да. 50-60 жаштагы апа. Дуанын керемети менен тез эле ошол 10 миллион карызын берип койгон да. Жок болуп кетти. 10 миллион. Ал айым эмне кылам? Кантип ошол карызым жок болуп кетет? Кантип берем деген да. Мен кантип берем эмес, Аллах Таала үчүн ал нерсе өтө оңой да, жеңил. Аны тапшырганды
билбейт дагы, мен дей берет да, мен кантип берем деп. Биз эгерде ошол проблемаларды өзүбүз чече албасак, демек биз кудуреттүү күчтүү Аллахка тапшырышыбыз керек. Ошону дагы көбүнчөбүз билбейбиз чын эле. Бизде мындай да, мен өзүмдүн жашоомду айтайын эми. Канча эл көрсө дагы, тааныштарым деле көрөт, макул. Жашоомдо аябай көп көйгөй келди. Биринчиден, жолдошум кайын журту менен мамиле жактан. Себеби мен ички сезимдеримде бала чактан эле менде аз да, менде жок да деген сезимдер көп болгон экен дагы. Дуа кете берген да. Сезим дуа менде жок, менде аз деген сезим кете берген дагы. Биз ойлогон нерселер сезим, сезим болуп калат. Биз эмнени сезип отурсак, азыр мен жаман абалда турам, мен азыр бактысызмын деп сезип жатабызбы? Демек заказ. Бактысыздык жашоо кайра сизге келе берет, кетпейт. Менде мен бактысызмын деген сезим көп болгон экен. Турмушка чыксам, жолдошум мени бактылуу кылат деген сезим. Ошентип отуруп улам көйгөй келе берди. Мисалы үчүн, мен бөлүнүшүм керек, менин азыркы жашоом жакпайт деп жүргөм. Ошентип отуруп үйгө тосмо болуп калды. Жолдошум үй салам десе эле ар кандай көйгөйлөр, тосмолор. Үй салып баштадык. Баштаганда жана цементин да фундаментин куюп койгондо өкмөттөн келди да. Алмалды эми 300 000 акча чоң акча болчу да. 300 000 акчаны биз зорго тапканбыз да. Канча жыл иштеп келип салып бүткөндө өкмөттөн келди дагы, бул жерге үй салууга болбойт деп койду. Ошол үйүбүз, жерибиз калды. Бирок болуп калды да. Жерге дагы күйдүк. Ошентип отуруп анын үстүндө жаман сезим болгон сайын жамандык кайра келе берет да. Андан кийин эле машинабыз бар, анда ошону сатайлык, дагы үйүбүздү баштайлык дедик. Андан кийин эле өзүм тууганым менен ал келди, келе мен өзүм апарып сатып берем деп ошентип. Аны алып кеткен бойдон жок, ошол боюнча жок болуп кетти. Демек, мен бактысызмын деген сезимди кетире бердим. Кайра бактысыздык келе берди. Бирок качан түшүндүң анан? Демек, ушундай болуп атат, эмне кылышым керек, бир жерден кетирип атам деген ой качан келди? Эмне, ким таасир берди, ким? Андан кийин жашоом өзүмө жакпайт деп эле наал үйдө жүрдүм. Эмнеге ушундай, Аллах Таала эмнеге ушундайсың? Бооруң таш сенин пендеңди азаптоо үчүн жараттыңбы? Анда эмнеге жараттың деп нааразы боло бердим да. Андан кийин мен бактысызмын деген сайын Аллах Таала мына сага бактысыздык, сен бактысыздыкты али көрө элек экенсиң деп сиздин менин көйгөйүмдү чоңойто берди да. Андан кийин дагы чоңойду. Ошентип экинчи кызым төрөлдү 2016-жылы. Ошондо бирок айтып бере албайм, ыйлагым келе берет да, айтып бере албайм. Экинчи кызым төрөлүп калды. Андан кийин эле 2 жаш болуп калды. Сүйлөбөйт да. Сүйлөбөйт, көзгө карабайт. Же мен тааныбайт да. Мен көйгөйүм чоңойгондон көйгөй чоңоюп жатты. Бирок аны жаныңда жүргөн адамдар сезбейт экен да. Мен канчалык бактысыз болуп жатам, жолдошум же башкалар сезбейт экен да. Түнү мен уктабаймын. Балам түнү мен уктабайт. Кетип калат. Андан кийин аябай азап чегип жаттым. Бирок ошол көрсө, бала бул жолдоша, сенин чөйрөңдөгү адамдар сага сабак берүү үчүн келет экен да. Алар, мен аларды жаман көрүп эле жүрүп турмун. Көрсө алар сабак берүүчү экен. Сен ички дүйнөң таза эмес, ички дүйнөң менен иштегин, жүрөгүң тынч эмес. Жүрөгүңдү тынчтыкка алып кел деп алар айткысы келе берет экен да.
ошон үчүн ошолор болуп турбайбы? Болот экен. Анан мен да аябай мага сабак берип жатты кайнатам, жолдошум, балдарым. Чоң баламды, кызымды төрөгөндө дагы аябай назик болду. Айына жетпей төрөлдү. Түнү менен уктабайт болчу да. Түнү менен ушинтип отурат болчу. Бирок ошондо дагы эч ким боору ооруп, байкушум деген жок да. Эмнеге тамагың жок, эмнеге үйүң мындай жыйналган эмес деп. Көрсө алар мага аябай эзип, түшүн Элнура, түшүн деп алардын мага айткысы келип жаткан экен да. Мен аларды түшүнбөй эле кайра аларды жаман көрүп, алар жаман, мени азаптайт дей бериптим да. Сен ошол көйгөйдө эмнеге келген түшүнмөйүнчө, сага ал көйгөй кетпейт сенден. Кайра ошол көйгөй келе берет. Акыркы көйгөйүм ошол болду. Балам болду. Аутизм деп коюшту. Булар ушундай болуп төрөлдү, ошондой боюнча калат болду деп койду. Андан кийин мен жок, мүмкүн эмес дедим. Мүмкүн эмес. Эмнеге менин балам ушундай болуп калыш керек? Жок. Андан кийин Аллах Таалага кайрылдым дагы. Өзүң эле, эч ким таасир берген жок? Жок, өзүм. Түн уктабаймын. Кызымды бөлүп алдым. Намаз окудум. Окуп туруп, айтчы, мен кайсыл жерден ката кетирип жатам. Айтчы мага, сен каардуу эмессиң дедим да. Сен ушунчалык мээримдүүсүң, айтып койчу мага, мен кайсыл жерден ката кетирип жатам. Же мен азаптоо үчүн жараттыңбы? Анда кереги жок. Бейишиңин дагы мага кереги жок дедим да. Алып кетчи мени, балаңды алып кетчи, мага керек эмес. Балаң дагы мага керек эмес, алып кетчи дедим да. Анан изденип баштадым. Изденген сайын мага жооптор келе берди. Жүрөгүмө сезим салып коет. Нону оку депчи, китеп келип калат, курстар келип калат да. Китеп окуй бердим, курстарга жазылы бердим, телефондон издене бердим. Анан кийин телефон, бул келин телефондон башы чыкпайт бунун деп аябай жаман көрүп жүрүштү. Макул эми бардыгы артта калды азыр. Таап жаттым. Көрсө бүт тосмолордун бардыгын мен өзүм жаратып көйгөйдүн бардыгын өзүм чакыра бериптирмин да. Ошол сезимдердин бардыгын жок кылдым. Бир күн эле истихбар боюнча келип калды мага. Кимде ким бул истихбарды айтса, бардык иштер ачылат. Бакыттын, сүйүүнүн, ден соолуктун деди. Ырыскынын деп калды. Мен ар кандай сабактарга окуган менен баары бир нерсени таппай жүрдүм да. Дагы мага эмне керек? Жашоом секин-секин өзгөрүп жатты. Бирок дагы мага эмне керек? Өзүң таба албай жаттың дагы. Бир нерсе мага дагы керек деп жатты. Акыры эле истихбарды таптым. Чын жүрөгүм менен ушу истихбар болсо керек. Баардык эштерин ачкыч экен деп бир күн отурдум дагы. Кимде ким 40 000 жолу истихбарды айтса, анын жашоосу өзгөрөт дептир. Ошол замат отурдум дагы, алмалда жолугум дагы жок. Намаз деле окубайт болчумун. 5 убак эстегенде окуп коёмун. Ошондой болчу. Отурдум дагы, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп туруп истихбарды айта баштадым. 12 күндө 40 000 истихбарды айттым да. Айтып бүткөндө, я Раббым, өзүңдүн гана ыраазычылыгың үчүн сен кечирсең эле болду. Мен билдим, бардык күнөө өзүмдө экендигин билдим. Андан кийин эле мен ойлобогон жерден бир каалоом, көптөн күткөн каалоом аткарылды. Аткарылып калды, ойдо жок жерден, күтпөгөн жерден. Мен ал кантип болмок деп жүргөмүн да. Ушунчалык дагы истихбар айткым келет, кечирчи. Я Раббым, көрсө бардыгы өзүмдө экен да. Эмнеге андан кийин мен чыктым, истихбарды айткыла, жашооңор өзгөрөт деп элдин алдына чыктым да. Өзүңдүн жолуңду айтып берип, өзүңдүн баягы практикаңды айтып берип чыктым. Акысыз эле чыктым. Чыксам бардык истихбарды айтат. Жокко, кана жокко дейт да. Кабыл болгон жок. Мен ушунча жолу айтып бүттүм деп келет да. Керемети күчтүү да, тез кабыл болот да, тез эле. Бирок алардын жан дүйнөсү, аларда тосмо көп деген сөз да. Бүт мендеги сезимдер аларда бар. Сизде сезимдериңиз, ички сезимдериңиз
Аллага жакпаса, демек дуаңызга дагы тоскоолдуктар боло берет. боло берет. Андан кийин Ким ушундай ушул практикаңды айтып чык деп ким мындай түрткү берди? Эч ким, өзүнөн өзү эле болуп кетти. Мен ойлогон жерин айымдар өздөрү эле жазып үйрөтчү, окутчу деп мен курс ачып берем деген ой жок болчу менде. Мындай капыстан эле тез болуп кетти. Анан демек мен ойлодум, демек буларга истифарды үйрөтпөй, биринчи ички дүйнө менен иштешим керек экен да. Деп алардын азыркы сабактарын ошол дуа эмес, истифар эмес, биринчи ички дүйнө тосмолорубузду жок кылышыбыз керек. Тосмолор бизде Аллах Таалага жакпаган сезимдердин баардыгы тосмо. Сабактарым ошол боюнча биринчи ички дүйнөбүздү оңдоп, тазалап, таптаза кылып, анан дуа кылсак, Аллах Таала көпкө күттүрбөйт да. Беш убак намаз окуп деле, жолукчан айымдарда бактыксыз болуп жүргөн айымдар өтө көп да. Алар жан дүйнөсүн издебей эле, казып көрбөй эле, сырттан эле бакытты издей берет да. Кана бакыт дей берет. Алардын ичинде да ичин эч мындай карап көрбөйт да. Көпчүлүк айымдар келди, жолукчандар келди. Алар чыны бакытты мына эми сездик деп азыр окуп жатышат. Шүгүр жыйынтык өтө жакшы да. Ар бир көпчүлүк айымда болот да. Сабакты көргөндө сөзсүз ыйлап көрүшөт. Сабактан кийин дагы ыйлашат. Жан дүйнөсү, ички дүйнөсү тынчтык табып калат да. Мисалы үчүн динге келбеген айымдарда мынандай майда эле болбогон эле көйгөйдү чоң кылат да. Пилдей кылат. Мен башымда көйгөй бар, жолдошум ичет, карызым деп. Ал эми динге келгенде баардыгы оңой болуп калат да. Аны Аллах Таала өзү жок кылат. Ал көрсө болбогон эле мынандай проблема турган. Чымындай эле деп коеюн, чымындай эле көйгөйдү алар чоңойтуп алышат да. Динге келгенде ошол көйгөйдү мындай тоготпой калат, көрбөй калат. Ички сезим менен иштегенден кийин балаңыз да айыкты, Ошону айта кетейин. Мен бул боюнча кабарым бар, Instagram менен таанышып чыккандан кийин мына ушул тарыхты окуп чыккам да. Анан мына ушул жан дүйнөнү тазалап, баягы ички тосмолорду баардыгын өткөндөн кийин балаңар да айыгыптыр, Сезимдер менен, ички дүйнө менен иштеп туруп, мен дуа кылдым. Жанагы жолдош менен, кайын журт менен мамилем өтө жакшырды. Азыр кадимкидей ата бала болуп калдык да. Кадимкидей бири-бирибизди жакшы көрөбүз. Баардыгын жакшы көрөм ошо. Кайын журтуму, кайын эжеми, кайын сиңдими баардыгын жакшы көрөм. Балаңыз айыкты? Ооба, андан кийин баштан айтып берейин. Андан кийин үй салынды. Өзүмдүн үйүм салынды. Аллага шүгүр. Кенен андан дагы чоңураак үй салганбыз. Эң негизгиси менин балама толук түрдө аутизмден айыгып кетти да. Толук түрдө аны эч ким аутизм болгон дебейт да. Кадимкидей сүйлөйт, окуйт, жазат. Менин өзү эң чоң максатым бирөө эле болчу. Ушул болчу да. Мен баламды жакшы кылсам, болду, мага эч нерсе керек эмес дегенмин да. Азыр ошол жашоого жеттим. Ушул дубалар аркылуу тагдырымды мен 100% өзгөртүп алдым да. Ошол малдагы көйгөйлөрүм азыр жок. Бири дагы жок. Айрыкча бир келиндин окуясына ошончалык таасир этти да. Менин жолдошум ушунчалык жаман деди. Сабап азыр сөөгүм гана калган, арыктап кеттим дейт. Ушунчалык арыктап кеттим дейт. Акыры болбой калдым, үйгө келе бердим. Балдарымды алып келе бердим деп айтты. Апасы мага жазды. Менин балам ушундай болду, кызым. Сабагыңды өтчү, өзүм дагы жазылайынчы деп экөө тең жазылды. Мага келип туруп, жолдошум өзгөрбөйт дейт да. Келип эле өтө жаман адам, ичи тар, залым дейт. Ал өзгөрбөйт деди. Мынакей келгениме 7-8 ай болду, бир жолу балдарынан кабар алып койгон жок дейт. Андан кийин эле сиз өзүңүздүн ички дүйнөңүз менен иштеңиз, жолдошуңуз сиздин аураңыздын ички дүйнөңүздүн деп айтайын, ички дүйнөңүздүн күзгүсү, чагылышы, сиз биринчи ички дүйнөңүз менен иштей бериңиз деп биринчи эле истихбарды бердим дагы. Анын ички дүйнөсү менен, сезимдери менен иштеп баштадым да. Андан кийин эле бир күнү мага чалып калды.
Элнур эже, мен азыр жолдошумдун үйүндөмүн депчи. Баягы кечирим сурабайт менин жолдошум. Ушунчалык катуу мындай теке бер дейт да, теке бер деген да. Кадимкидей келип кечирип койчу, апа, кечирип коюңчу мени деп кечирим сурап, балдарымды кошо алып кетти дейт. Келсем дейт, кайнатамын, кайненемин дейт, бардыгынын мамилеси башка дейт. Азыр ушунчалык бактылуумун, мынакей үйүбүздү дагы баштадык эми. Канча жылдан бери экөөбүз чогуу иштейбиз дейт. Үйүбүз башталбайт дейт. Ортобузда уруш, көйгөй дейт. Мынакей үйүбүз дагы башталды. Жолдошум айтпай эле коеюн. Аллах Таала үчүн адамды өзгөртүп коюу мындай жеңил экен да деп ошентти да. Мен кантип бул өзгөрөт деген болчумун, бирок Аллах Таала өзгөртүп койду ал адамды. Демек, адам баласы өзүн өзгөрткөндө, чөйрөсүндөгү адамдар дагы өзгөрөт. Аларды Аллах Таала өзү өзгөртүп коет да. Ошого биз чөйрөбүздөгү адамдарды өзгөртөбүз, алар жаман дебей, биринчи өзүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Эң son бизди көрүп жаткан замандаштарыбызга кандай кайрылууң бар эле? Аларга дайыма окуп жүрүш керек, дайыма изденип, дайыма өнүгүп жүрүш керек да. Себеби адам бала төрөлгөндөн баштап кабырга чейин илим алыш керек. Илим албай токтоп калган адам ал ошол ордунда турбайт да, ал кайра аркага кете берет да. Чыныгы бакыт бул динде. Динге келгенде чыныгы бакытты гана таба алышат. Бул жерде көпчүлүк айымдар мен бактысызмын деп келген айымдарга боорум ачыбай эле алардын балдарына ушунчалык зеним кейит да. Себеби бактысыз айымдын балдары да өтө баардык балдарымдай бактысыз болот. Себеби балалык бакытты алар көрбөй эле өсүп кетет да, чоңоюп. Кийин аларды ошо бактысыздыкты балага өткөрүп берип коет. Балдар деле ошол жолду кете берет да. Ошого айрыкча айымдарга кайрылам да. Окуш керек дайыма. Дайыма изденип жүрүш керек. Кандай максаттарыңыз бар? Мен келечекте аутизм балдар менен иштегим келет. Кантип аларга мен өзүм балама кантип жардам бердим, ошол жолдорду башкаларга дагы үйрөткүм келет. Негизи кайрылабы мына ушул оорулор менен? Көп келет да, көп келет. Мен өздөрүнө үйрөтүп коем, бирок өздөрү жасай албайт да. Себеби өздөрүнө мындай күч жетпейт. Мен дайыма балам менен үйдө тынымсыз иштеп келгем да, тынымсыз токтотпой иштеп келгем. Ошондуктан дагы аябай жакшы жыйынтык болду. Алар 1-2 күн жасап коюп эле чарчадык, же балам ыйлап жатат, же болбойт экен деп коет да. Аянат чыкпай. Ошого мен бир мындай центр ачсам дейм да, аларды чакырып өзүм жанымда карап жасатсам дейм да. Балдары айыкыча жанымда болсо, өзүм көргөзсөм дейм да, аларга демгич болуп. Себеби алардын үмүттөрү үзүлүп калган да. Болду, менин балам ушул боюнча чоңоюп кетет. Менин балам сүйлөбөйт, аутизмден бала жакшы болбойт деп үмүттөрү үзүлүп калган да. Ошого мен алардын өзүм жанында болсом, демгичти берип турсам дейм да. Себеби ар бир керек болсо чоңоюп кеткен балада дагы жылыш өзгөрүү болот, сөзсүз болот да. Бирок ал мен тынымсыз иштеш керек болуп калат. Демек, бул оору айыгат. Айыгат да. Эң son сизге ыраазычылык билдирем. Рахмат. Мына ушундай адамдардын жашоосуна бир жакшы жака, жакшы нукка бурулушуна себепчи болуп жүрө бериңиз. Ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Мына ушундай көптөгөн, жүздөгөн айымдардын, деги эле кыргыз элинин жашоосуна бир жакшы нукка бурулушуна себеп болуп жүрө бериңиз. Биринчиден сиздерге чоң рахмат. Мен үчүн сиз чакырганыңыз мындай демгич болду да. Себеби ушунча аракет кылып сабак берип жатсам, эч ким баалабаса, анда энергияң төмөндөп кетет экен чындыгында. Ошондуктан урматтуу айымдар, бир туугандар, башыбызга келген көйгөй бул жакшылыкка эч качан сынбаңыздар. Окуй бериңиздер, издене бериңиздер. Бакыт бул өзүбүздүн ичибизде. Бактылуу болобузбу же бактысыз болобузбу, аны өзүбүз гана тандайбыз. Демек, сиз бактылуу болууну тандаңыз. Бизге бөлүнгөн убакыттар мына ошентип аягына келип жетти. Биздин каналга катталып, лайк, комментарий басканды унутпаңыз. Жакшы комментарийлерди биз жөн калтырбайбыз. Киного чакыруу баракчаларын ойнотобуз. Кайрадан
Көрүшкөнчө, кызматта Жанна Усубалеева.